Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Дилмаек программасынын кезектеги чыгарылышы өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Талас облусунун 80 жылына карата уюштурулуп жаткан Дилмаек программабыздын бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаков агай бизде конокто. Агай, кош келипсиз. Мына быйыл Талас облусунун түзүлгөнүнө 80 жыл толуп отурбайбы? Мына ушул 80 жыл аралыгында сиз дагы өзүңүз мына билим берүү тармагында өзүңүздүн салымыңызды кошкон, эмгегиңиз сиңген инсансыз. Деги эле ушул Талас облусунун түзүлүшүндөгү Таластын ага чейинки эле тарыхтагы орду тууралуу айтып берсеңиз. Алгачкы кептүү ушудан баштасак. Талас облусунун 80 жылдыгы менден 2 жаш кичүү ошондо. Мен 42 жылы төрөлгөнмүн, 44 жылы ошондо 2 жашка улуу экем да. Дагы берки Кара Кыргыз автономиялык облусунан 18 жаш кичүү экем да. Анан муну айтып жаткан ушул аралыкта бүткүл мындай окуу, жетилүү, адам катары, мугалим катары бүт ушул чөлкөмдөттү да. Мына жалаң эле ушул жерден алып карасак, мынакей. Бул жер ушу Карабак. Азыр ошол кийинки ушу 80 жылдын ичинде кийин эле пайда болгон. Тиерде Эрсолтоновдун эстелиги турат. Мен пир туткан адам Эрсолтоной баатырлардын пири деп эсептелинген. Ошону менен катар бул кишини мен чоң аталарым окуткан. Чоң атам бул кишини баатырдыкка үйрөтүп, атасы комузчулукка үйрөткөн буга, манасчылыкка үйрөткөн. Байсейт деген киши. Бул кишини тарбиялаган мен тиги өзөгүбүздү ушу тарбиялык нерсе бар да. Анан Эрсолтонойду ошо аскердик, жоокердик оюнга үйрөткөн. Анан ошону үйрөнгөндөн кийин бала жетилгенде атасынын жолунда комуз чыштаган эмес. Жана жоого барып кармашканда чарчаган жеринде комузду алып чыгып отурган да. Тиги калган учурда бүт аскердик жанагы биздин чоң атабыз үйрөткөн. Анан жалаң найса, анан биздин чоң атабыз ушул экөөбү аскердик жоокер. Эгерде окуз душман капыстан басып калса кандай аракет кылабыз деп кичинесинен. Анан бул ошол боюнча нукура баатырдык жолго өткөн да. Анан эң башкысы жердеги эстегенде айтып кетерим. Эрсолтоной өзү да мугалим болуп калган кийин. Биздин Кыргызстанда атактуу баатырлардын баардыгын окуткан, түштүктө да мектепти ачып алып окуткан. Кадимки эми мындай отурбаган менен жоо каптап келгенде көп жоо келген эмне кылыш керек? Кантип согуш керек? Бүт эрежелер менен. Анан ошонун баарын үйрөткөн дагы. Ошондо мунун колунан итинбей. Мына ушул итинбей да тиги Атаке баатыр. Анан тиги иши кылып Кыргызстандын баатырларынын кийинки ошо өзүнүн мезгилинде ал 1731 жылдары туулган да тиги Эрсолтоной. Ошондон кийинки ошол аралыктагы кийинкилерди бүт окуткан. Жоокер аскерге. Анан кийин мынакей ушул рас болду мына жерде. Бакай ата районунун башында өйдөдөр сай кетет. Кара коюн атын таптым мен, Кара коюн. Ошо Кара коюнун башында Солтоной деген аска деген бар. Ошол Солтоной аскада ошол жерде бир турак болгон тигинин. Муну менен тетиги тараптагы Наманган башка жактары бүт ошактар көзөмөлдөнүп турган. Андан кийин бирөө тиги Жылаңач кошой. Таласын. Аны менен мунугу жак тараптагы далы. Анан бирөө турагы мунугу Каракол суусу деп коебуз, Таластын биягынын башында ашуу төр, көлтөр деген төр бар. Ошо көлтөрдө бир турак болгондагы аны менен Казакстан жак, Чүй ушагын баарын көзөмөлдөгөн экен да. Демек бу жерге мен өзүм мугалим болуудагы түпкү ата бабанын тегинде мына ушундай кишилерди тарбиялагандагы
окутканда дагы ошо кишилердин тарбиясы менен окутуп калганда анан мен бир аз сөздү бурулуп кеткендей болбосун, бирок бери келгенен муну айтпай кое албайм мына жерде отуруп да. Дагы эле ушул жерде карасам, мына ушул жерде окуучум апрель революциясынын баатыры эстелиги туру. Ошондон наут болгон, кайтыш болгон согушта. Бул өзү ал капыстан же жөн эле аралашып калган же ийричме эмес. Ошол жанагы окуяда балдарга чейин салык алып атканда ушулардын жини келген да. Балдардын телефонуна чейин салык албадыбы. Ошондой жини келгенден кийин анан чыдап тура алган жок дагы, ошон үчүн тиги апрель революциясына катышып кетти да. Ошо баатырлык, Күмүшбек Сейдасанов. Күмүшбек Сейдасанов. Эми ал ушул кадрesi эле жана Дилбаян бүт ыр менен жазчы. Бардыгында тиги Манас эпосундагы үзүндүлөрдү айтчы кадрesi. Анан сабакта укушунчалык кызыкчы да, мына жанада кеп кылдым. Бир күнү айтты: агай, ушу 1-2 саатка каниеттенбей жатам. Ушу толук эле Манас эпосун бир күн өтсөңүз, базар күнү балдарды мен уюштурайын, чогултуп келип сабак өтүп берсеңиз деди. Мен Кудай жалгасын дедим. Рас болот. Анан ал күн тапшырма берди балдарга да. Ай, балдар, алар деле коркутчу эмес, бирок жүйө менен айтып атат да. Агайдын да колу ошобойт, бирок мына ушундай базар күнү атайын келем деп жатат. Силер үйдөгү жумуш, мал, уюп-буй, андай жумуштарга көздөгөн жумуштарыңарда бүгүн бүтүрүп койгула дагы базар күнү бош келди деп. Ошо мен 5 саат, 6 саат сабак өтпөдүм. Көрдүңбү? Ошол окуучу мына ошону эстеп отурам. Демек мен өзүмдө түпкү ата-бабада ошо тарбиялык мен алектенген кишилердин дагы эле ошону өзүм тарттым деп айтпаймын. Бирок бала кезден уккан ошолордун үлгүлөрү бар да. Агай, мына сиздин ошо ата тегиңизде айтып калбадыңызбы? Баягы мугалимдик, ошондо эле баягы сизге болгон шык ошондо эле ойгонгон экен да. Мугалимдик болуу үчүн кайсы жактан окуп келип, алгачкы эмгек жолуңуз кайсы жылдары башталып калды? Менде мугалимдердин, окутган мугалимдердин таасири зор. Ушул убакытка чейин басма сөздө сөз кыла элекмин да. Мисалы, Чынаалы деген аксакал турган турушу менен философ. Энциклопедиядагы толук болбосо ошону каалаган жерин каалагандай бетинден айта алган киши болчу да. Анан кийин жанагы Кыргыздагы баатыр акындарды академияга топтоп өткөзгөн ошол киши болчу да. Мына ушул киши сөзсүз айтам, азыр бул майдаларын эле айтайын, мына учкай айта тургандарын. Ажыгулов Чолпонкул Манастан бери жатка өлчү. Эгерде бирөө мисалы Чалкан деген журнал чыкчы да. Ошондо жатка өлчү. Бир окуганда болду, мээсинде калчы да. Анан мен айта берчи. Ар бир кишини таанычы дагы, бирок ар бир кишини муну жамандайбы десе, ошону ата-бабасына кемчиликти айтып, анан кийин аны абдан күлкүгө каптатчы. Анан жок, мактай турган болсо ата-бабасына жакшы жак. Энциклопедия, тирүү энциклопедия. Деп анан дагы ушундай кылчы да, ошо мугалимдердин ичинен. Ал эми жаңы абдан менин көз карашыма укмуш таасир эткен Бердалиева Астай деген эжеке болду. Бул физикадан сабак берди дагы. Физикадан 2 класстын, азыр жаңылып калышым мүмкүн, бирок ушу 7 менен 9-ту. 9-класста биз 7-ти нөлө боюнча аны да окутту, тигин дагы. Бүт анан дүйнө, аалам жөнүндө ошо көз караштар менин эсимде азыр да сакталды. Мисалы, күн. Планетанын борбор эле эмес, күн, ата, жер, эне. Демек ошол эжекенин айткан ой, күн. Ошонун жанагы белгилүү муногу жылуулук аймагында жер жайгашып калгандыктан жерде өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү келип чыккан. Эгерде биз жакын жайгашып калсак, таш, күйгөн таш турмак. Алыс жашсак, муста эмес, мустак эле ушундай турмак. Демек ушуга карата күндү ата, жерди эне. Мен кийин анан жанагы Чойн Өмүралиевдин изилдөөлөрүн кергенен экөөнүн ортосунда так окшоштук келип чыкты да, карачы. Ал Чойн жана теңиризм, теңирчилик деп атпайт. Теңир бул биздин ата мурасыбыз.
А бизди муну жек көрдүрүп жаткан күчтөр да бар. Ал эми ошо теңир боюнча ошондогу изилдөөлөр менен так келди. Жана кыргыз эли өзүн күн эли деп атаган тарыхта. Күн эли. Жана күндү ата азыр жерди эне деп күндү атаны айтпай калдык көп. Энеге көз карандыгы. Жер эне деп ооба. Ушул ягын абдан айтабыз, атыйын айтпай калдык. Бирок ошол кыргыз философиясынын дал өзү да. Анан өшөнтүп отуруп айтор, ушунун баардыгы жанагы мугалимдердин улам наа тереңдетпей эле коеюн. Бердалиева Ассай деген. Өзү ушу кыз кезинде деди Талдыбулак деген жерде эркек балдар ашууду ашып Казакстанга барып окуганда эркек балдар менен кошо кетип барып окуп барып поездга түшүп ошолор менен эркек балдар барып окуп жүрүп бүтүп келип анан бизди окутту да. Мен ал киши физика эле жагы эмес. Ошол дүйнөнүн калыптанышындагы дүйнө таанымында эң башкы нерселерди берди да. Мен буларды ушул бул кишини ушул таласта кийин иштеп жүрүп ушул жактан кайтыш болду ошо эжекебиз да. Эми мен ошо мугалимдерден таасир алдым. Эмгек жолуңуз кайсы жылдары башталып калды агай? Кайсы мектептен? Биздин тушубузда эми иштегенде да кызык. Турмушту таанууда келип чыккан. Университетке барып кирдим. Баягы экзамен тапшырып атабыз, суруп атат. Карасам мындай 5 коюп атат да. Кишинин көзүн көрүп турсуң да дейин. Анан баягы айтылып аткан дем суу түшөт экен. Алып албадым ба деген. Ошол эзимде да ушинтип ойлоп атканым ошондо. Анан отуруп анан окугандан бизди аскер кафедрасы бар болчу. Ошонун ордуна Фрунзедеги жанагы завод, инструментальный заводко жумушчу кылып барып иштетип койду. А жерде эртең менен кечки 5-терге чейин иштейбиз, 5тен кийин барып сабак окуйбуз. 1 жыл ошентип тарбиялады. Хрущев бизди чоң турмушту үйрөттү. Ошондой болчу да. Анан үйрөнүп отуруп анан кийин анан мугалимдик бүткөндө түштүккө жөнөттү. Түштүктөн жанагы барганда эле мугалимдиктин күч алып кетишине Тазыбек Саманчин деген чоң ири окумуштуу бар. Адабиятта биринчи Калыгулду, Арстанбекти, Калыгулду, башкаларды бүт изилдеген алып чыккан киши ошо болгон. Анан ошол барып сабагыма катышты. Мен муну айтайын да, мен башка маселе айтайын дегем сага. Эми бул майда темага кирип кеттим, айта берейин. Анан сабакка ошо тияктагылар ушул түндүктөн келди. Өзү азыркы Кадамжай району, анда Баткен облусу болду, Ош облусу деп аталчу. Анан келип сабагыма катышты. Жомарт Өкөнбаевдин Кош ала тоо улуң кетип майданга деген чыгармасы ошо программалык ошону өтүп аткам. Алба мурда кандай өтсөм, так ошондой эле өттүм. Анткени балдар ушунчалык көтөрүлгөн, билген ушундай болчу. Анан кийин эле тигиши мактай баштады. Бул ошол кишинин кээде мактоо көптүрүп жиберет го. Бул мен өзүмдө эмне бар экенин сездирди да. Эмнени сездирди, эмнени бага турганда. Анан кийин Советтик Кыргызстанга 2 бет толо тургандай адабият мугалимде очерк жарыядадым мен. Бул мен ого өтөр экем деди. Анан өзүмдүн өмүр баянымда менин педагогикалык тушоомду Тазыбек Саманчин кескен деп эсептейм да. Кийин да байланышып турду. Кийин да ошол ал айтат, ошо сабакка катышып атып Мукайды өз көзүм менен көргөндөй болдум дейт. Жомартты айтат, Жусуп Турсбековду айтат, ушунун баардыгы. Ошонун чыгармаларын баарын айтып келип анан Кош ала тоо улуң кетти майданга. Ошону айтып жатып, балдар тыңшап жатып, кээлери бул биринчи жана балдардын эс тутуму азыр андай эс тутумду. Кээлер ошо азыркы угуп аткан, азыр кайталап көрктөө ушинтип айта баштады да. Тигилерди абдан таасирленткен ошо балдардын Жомарттын күчү бул. Анан Жомарттын чыгармасы жөн эле кагаз болуп калып, чаар элекей куштун жана жүндөрүндө чаар элекей эле болуп калмакта.
А муну окуп түшүнүп жаткан баланын эмгеги. Мен ортодо багыт берүүчүмүн. Жоомарт менен окуучуну гана байланыштырдым. Анан ошондон баштап анан педагогикалык ишмердикте очерктер жарыяланды, көлөмдүү. Анан мен өзүм жазчы эмесмин. Мына азыр 57 илимий педагогикалык китеп жарыяладым. 300дөй макала жарыялагам. Жазчы эмесмин мен эчтеке. Бир күнү текшерүү келди. Текшерүү келип, анан өз билим текшерүү деген бар болчу. Мындай отурат, пилот сабагыма катышты. Сабак демеле балдар жана чыгармачылык менен жооп берип атты. Ал окуяны кайталап эмес. Мисалы, Печорин каарманбыз, анда орус адаятынан да каармандар көп болот. Ал Печорин болуп сүйлөйт да бала. Демек Пушкиндики болсо Пушкин каармандар болуп сүйлөчү өздөрү. Ал минткен эмес, тине эмес. Мен Печоринмин деп туруп, баланча мамда окуя болду, атышууга чакырдым дегендей бүт Каарман болуп берчи. Каарман болду да балдардын өзү. Анан ошондон баарын сабагың түзүк. Балдарың бүт билет экен, жакшы. Эми билимиң текшерейинчи деди. Столдо отурабыз, бет маңдай. Анан сурай баштады, айтты. Ушундай бир көлөмдүү макала чыкты эле. Окудуңбу деди. Тема эсиме түшпөй койду. Эсиме түшпөй, минтип отурсам айта баштады. Өзүң бир эле жыл болсо жогорку окуу жайын бүткөнүң. Жогорку билимдүү болсоң, карасаң кийингениң да интеллигент. Анан эмне ушуну билбей, эмне окубайсың дей баштады. Ал мен ушинтип ойлонуп жатканымда баягы эме эсиме түштү. Анан тиги текшерүүчүгө айттым. Бир аз токтой туруңузчу дедим. Мен ал макаланы окуган эсиме түштү дедим. Анан аны сиз эмне ушу бизге үлгү катары коюп жатасыз? Сиздики жарабайт дедим. Ошону жазган авторду жарабайт дедим. Эгерде автордун ээси болсо, ошону минтип жазса болмок, минтип жазса болмок деп айтып баштадым да. Ал каякта эле талааны жазып таштаган, темага жооп бербейт деп ошон баягы сабак талдаганда тиң талдап айтып атсам эле. Анан мындай токтосом, абдан тынчып атат. Жок, айта берсең деди. Айтканда мен тиги жанагы мени намысыма тийип атканда тиги университет жаңы бүтсөң деп. Анан келип аягына чейин айттым дагы. Ушун менен кантип эми майында, ушун менен барып мугалимдерди кантип текшересиз? Бирок айтылган жок, мына көз каранды кылып алмак да. Анысын айткан жокмун. Бирок ал кетти кийин. Ушунун баарын жазбайсыңбы деп айтты. Көрдүңбү, жаман нерсенин да жакшы жагы бар. Жаз деди ана. Мен жазбайм деп койдум. Жиним келип тур да тиги. Жазбайм деп койдум. Анан жазбайм, ошо менен кетти. Балдар тамекиге жапты. Түштү да жабат. Биякта деле жапчы да. Тамекиге кеткенен анан отуруп анан. Мен жазбаймбы деп ойлодум. Эмне үчүн мен жана тетиги айтып аткандарым жазсам болот да. Жана деп анан бир эле нерсени алып туруп анан Кут билим мугалимдер газетасы деп аталчы. Ошого жибере берсем эле жарыялады да, анан кийин каттар жаап келе баштады. Мындай темада жазып бериңиз. Мындай да анан Жунай Мавлянов деген редактор эле ал көптөгөн маселелерди берип таштады. Мен кесипке реформа жүргүзөйүн дедим эле. Ошо сен жазганың боюнча реформа жүргүзөбүз деп анан керектүү пайда болду да мен ишим. Анан ал айтты, сен жайнаган көп нерсенин арасындасың. Бир-эки күчтүү жериң гана тандап ал да ошону тегерегинден ой жүгүртүп жаз. Баарын санап айтпа деди. Макул дедим. Ошон менен мен Кыргызстанга методикам бүт жайылып кетти. Көрдүңбү? Ошо башка жактардан, баардык жактардан анан мен атактуу мугалим болуп кеттим. Анан кыскасы ошо жазганга ойготкон текшерүү болду да. Текшерүү. Текшербеп жананып берсе мактап же тигинемде талайлар андайлар өткөн да. 20 сотик
15 соттен жер бөлүп берди. Ошол жер бөлүп бергенде иштедик. Биз билбей эткенбиз, сүлө күздүк айдаган жер экен. Түшүм аябай көп болду да. Мен бирде иним эпчил уста болчу. Мен бирде апин башын кыргыча, ал 5-6 мыңыр. Ошентип отуруп түшүм көп болуп калып, анан Москвага ВДНКда Кыргызстандан 2 окуучу барганбыз. 9-класста окучумун. ВДНКга барып, анан ошондо көрүп эми кызык да ошо жумуш. Кичекей кезде мен боюм сөлөк болчу дагы. Колхоз чөп жабууга дегенде биринчисинде жана бир чөп тырмоочу барбы, грабель. Ошого ал мени чоң бала деп отургузбойду да, мен боюм сөлөгөн. Атын үйрөтпөптүр. Анан учетчик келип, мына ушул сеники, сен грабель тартасың деди. Мен көзүмдө баа элестеп, тырмоочу барып көтөрүп, анан жөөк кылчта ошо көзүм элестеди. Барып эле атты. Тиги ат сүйрөтчү да, ат менен тартылчу. Анан ат көрсө ийгерим мындайга пайдаланылып аптыр. Көзү алая түштү. Мен баа отурганда алага ачып алып уруп жөнөдү. Мына чоң жол менен кетип баратат. Мен бир колумдан мындай. Анан баягы бала кез ден соолук жакшы да. Бекем кармап алдым тегем менен. Жолдон качкыла деп кыйкырып баратам. Тиги илип кетет да, астына калат. Эки дөңгөлөк биякта, бирөө тиякта да. Качып барат, артынан качкыла деп чуркап баратам. Мен эми бир балдар чыгып калбаса экен деп атам да. Ошонун астында калып. Мен өзүмдү ойлоп турмун ошондо. Мен өзүмдү эле куласам, жанагы арасында илинип калмак экен. Кыйкырып атым, анан эң акырында ат чарчады. Чарчаганда жолдон туруп күшүлдөп туруп калды. Анан айылдан атамдар уккан экен. Сен муну бою чоң деп эле бере салдыңбы? Мындай болсо эмне болот деп. Ошентип айыл чарбада дагы. Анан чөп чабыкта жүрдүм такай. Чөптө бирден бизде эң асында Сар жолдош деген колтуктап чапмай, керип чапмай, жана энин мындай кенен кылып чапмай, бүт ошонун баарын асыбызда жүрчү. Анан Шайлообек деген мугалим Кырказыкта иштеп кеткен, ошол жүрчү. Анан 3-чү болуп жүрчүм. Чалгы күчтүү болсо, абдан кызык экен да. Дагы уюштурабыз. Биякта жалкоолор отуруп алат да, чыңамыш болуп. Астында айтабыз. Азыр чыңып алла. Анан жөөккө түшкөндөн чыкмай жок дейбиз. Анан жөөк менен кетип баратырбыз, тим эле баатырсын бир жыргалда берди, сонун көрүнөт. Тияктан жакшы иштебей жалкоолор болсо, булардын эгерде жөөктү мындайынан кайрып салсаң, мындай кыска. Тилер тиянан бар узун жагынан келип чыгат да. Ошентип анан алардан тымызын өч алчыбыз да. Ошентип айыл чарбасында кийинде иштеп жүрдүк. Агай, бул баягы 80 жыл аралыгында эмес, ушуну сиздин баягы ишмердүүлүгүңүздөгү бир урунтуучулар болуп атпайбы, эсте калганча. Анан ошол мурда айтылбай жүргөндөрдү айтып атам. Анан ошо мугалимдик кесипти аркалап жүрүп агай, сизди бир алдыңкы мугалим катарында агай ушул мектепти жетектеп берсеңиз, же бир ушул районду бир алдыга алып чыксаңыз, жетекчи болсоңуз деген бир сунуштар болду беле? Сунуш түштүктөн да болду, таластан да болду. Бия таласка келгенде мугалимдер газетасынын редактору бол деген өтүнүч болду. Анан эң жакшы иштегенин бир жаман жагы бар. Бир директор түшсө эле ошол жака бар дей берет. Менин жек көргөнүм жана директорлук. Эмне үчүн жек көрөм? Мектепке борап келет. Иши тарбиялыкка тиешеси жок айланып кетет да. Шарт түзгүч. Айлык алып келет. Дагы ушундай майда чүйда нерселер менен жүрөт. Көйгөй менен иштейт. Көйгөй. Бала менен иштейт. Мен бала менен иштейм да. Мен да окуучу да. Мага ошо окуучунун ошол баягы жетилип, кубанып, сүйүнүп жатканы менин жанагы тогом коргондой эле кубанч жаратат да. Анан кийин ал жанагы кызматтарын
мага эмне кереги бар? Анткени атам өзү ошондой тарбиялаган. Сен чоң жана кичинекей кызмат жок. Сүйгөн кызмат бар. Ошол сүйгөн кызматыңды ишке ашырсаң, сен падышадан да төмөн болбойсуң дечи. Бул абдан таасир этти. Абдан таасир этти. Анан мен ал чоң кызмат жанагы бүт мен кийин кызматка бар, эч болбосо ойлонуп көрөйүн деп койчу дегендер бар. Анан мен ойлонбой да атамдын ошо сөзүн айтчумун да. Анан дагы күлүң бир жерге додо болсун деди. Мен Аралга кайра келгеним 40 жыл, 50 жыл Аралда иштегеним, күлүм додо кылдым да атамдын айтканын аткардым. Атамдын 2 осуятын экөөнүн тең аткардым. Чоң да болгон жокмун, карапайым эле жөнөкөй, бай да болгон жокмун тиги эме жагынан. Мага анын дагы эң башкы убактын баарын бала мени жыргатып турчу да. Көзүн киргенде көзүн жадырап турганы баланын бул чоң кубаныч да. Бала калыптанып атат. Бала түзүлүп атат. Азыр мугалим саал буйтап өтүп атат азыр. Ата энеге буйтап өтүп атат. Ал бул жерде чоң жаңылыштык бар. Ата энени да мугалим тарбиялайт. Бу жерде карачы. Ата энени дагы окутуп анан балага анда мугалим окутуш керек болуп атпайбы? Көрдүңбү? Бу жерде мугалимден кичине саал жанагы саясатка карата жана азыр бир терминдердин мугалимдер туткуну болуп калып атат. Көп креативдүү деген сыяктуу. Бектур агай, мынакей айтсаңыз, сиздин баягы жаш курагыңызда дейбизби, ошол мугалимдик кесипти таркылап жүргөн учуруңузда деле азыркы учурдагы ата эне менен мугалимдин байланышы же мугалимге болгон мамиле кандай эле? Мына ушул теманы мен айтайын деп жатам. Сен эми туура бердиң. 1961 жылы Юрий Гагарин Восток корабли менен космоска адамзатта биринчи болуп жол алып учуп келип конбодубу? Биз муну факт катары эле билебиз да. Факт катары эле билебиз. Ал эми ушунун өзүндө дагы нар жагында башка дагы нерсе бар да. Мунун нар жагында башка биз сыймыктануудан тышкары бүткүл дүйнө. Эми бул дагы саясат. СССРдин кадыр баркын көтөрдү. Америка Кошмо Штаттардагы, Европадагы биз билим берүүдө Советтер Союзунан артта калдык деп жарыялаган. Мен бул эмелерди өзүм да окугам. Жана Зарубежом деген чоң Москвадан гесттер чыкты. Ошолордон өзүм да окугам алардын. Өзүм да күбөмүн да окугам ушинткөн да. Ал эми иш жүзүндө кээделер ойлойт да, көтөрө чалып иш жүзүндө так ошондой болгон. Мен буларды бүт көрдүм, жана мугалимдердин жөнүндө айтып атпаймынбы? Иш жүзүндө так ошондой болгон. Талап, мисалы, а кезде айырма, мен мугалимдерим көп керс өтүк кийип жүрчү. Кийим азыркыдай кийим жок болчу. Керс өтүк. Бирок талап күчтүү болчу. Ошол талап кылып отуруп, анан жана биз баарын өздөшүп чыкты талап. Талап кылбаса калып калмак. Мугалимдин талабы күчүндө болчу. Эми жана мен окуя менен байланыштырып атпайм битиги менен. Эми ошондон кийин дүйнөдөгү кээ бир окумуштуулар Советтер Союзунун ошол жанагы чыныгалдыдан дагы айтып берем азыр. Алдыга кеткендигин артка тартуу. Бул эми 80 жылдыктын ичинде жүрүп атат да. Артка тартуунун жолун тапты. Жүрсөк эле бир күнү мындай деген жарлык чыкты. 2 койбогула балага. Бала көчпөй калбасын. Көчсүн. Мына так ушул мугалимдин талабын мугалим мокоткон аракеттин баары шылый чапкан нерсе болду. Жанага каршы иштеди тигилер. Алар берде гумандуу педагог, тетиринче гумандуу педагог эмес. Жана талап кылган гумандуу педагог болчу. Тетиги шумер кыргызлардын байыркы алганда талап байырды, бүт. Талап кылып анан жаратат. Бу жерде талап кылбай койсоң башыламан кетет. Так ошого жол ачып берди.
Көрдүңбү? О силердин көбүңөр кийинки бүткөндөр жалаң ошо менен окуп калды. Мынакей ушул кезде салыштырып көрсөң, мисалы 9 класс, 8 класста окуп аткан балдардын 60-70% шар окуй албайт. Каяктагы Дилбаян, каяктагы Дилбаянды биякка эле коелучу. Каяктагы математика маселенин мааниsin түшүнө алат. Каяктагы химияныкы түшүнө албайт. Нөл. Көрдүңбү? Биз биринчи баштагы класс талкыладык. Мен ошондо да каршы чыктым, басма сөздө чыктым. Талаптым окушу. Демек, 2-ни 3-төргө айландыруу менен биз ошо системаны тымызын баарыбыз ооба деп жатып, ура деп үзөсү салым кошту ошого. Көрдүңбү? Мен ошону бетке айтып эле жазып чыктым. Ошону азыр ушул убакытка чейин колдонуп келип аткан нерсени дагы колдонуп ишке ашыра элек. 3-чү, 4-чү, 5-чи, 4-чү класстарда. Ушуларда жана түшүнүп, шар окууну автоматтык балдар 100% жеткизбейинче азыр жанагы каалагандай чет мамлекеттин алып келсин, эчтеке чыкпайт. Муногуда бала ошондо түшүнөт бүт. Жанагы шар окуу деген ошо түшүнүп маанисин айта билгенди. Мына биз аксап аткан жерибиз азыр. Биз көйгөйлөрдү да айтышыбыз керек да. Ура, ошо көйгөй уланып атат азыр. Көйгөй уланып отуруунан жана мугалимдин кадыры түштү. Талабы түштү. Эптеп өтсө болду да. Деп отуруп анан кийин окууга да бул бир жараксыз окуу жайы катары башкасын өтпөй калса, эч болбосо мугалим болуп алып, бала окусун, айлык алат. Анан жөн эле тиги үйдө пол жууп, намышылгандан башканы билбей калбасын деген нерселер келип чыкты. Ошентип отуруп, бизде азыркы жакшы нерсени ушуларды көрүп туруп азыр мамлекет жакшы нерсеге буруп атат бүт. Көрүп туруп буруп атат. Карачы. Көрүп буруп атат. Эми жанагы ошол педагогикасын ошонун мыктылыгына бурайын. Мен өзүмкүн айтпайм, менки мектепте бүгүн чогулушта да айттым. Өмүралы Теңгедей деген баштагыч класстын бир мугалими иштеген да. Өмүралы эч бир сыйлык албаган. Жөнөкөй эле өмүрүн өткүзүп аткан. Ошондо 2-чи класска бир жетим бала келип окуйт. 2-чи класс ошонун колуна келип окуйт да. Жетим баланы азыр анан айтып берем, ал баланын ким экенин. Жетим бала атасы дагы, апасы жанагы жаман оорулардын тушунда ошо бүт кайтыш болуп кеткен да, тайнеси келип асыраган. Тайнеси келип асырганда ошондо 2-чи класста окугандагы тайнеси экөөнүн ортосунда кийгенге бир кепич. Азыр көлөч деп айтып атпайсызбы? Кепич кыргызча. Кепичте бала кийгенде тайнеси үйдө отуруп калган. Кыштын күнү чыкпай. Бала мектеп тайнеси айылга келсе бала отуруп калган. Ошондой Теңгедей деген мугалим жана пейилдин ушул бала таптаза окуп көчпөй калбасын деп анан мындай эме колдонгон да. Муну эгерде башка мамлекетте болгондо жана илгери шат алыптырдай кылып да жарыл чыкмак. Эне тил менен арифметика, арифметика деген. Ошол 2 китепти биягын өткөндү дагы окуй бер деген. Сен баары бир кийин келбей каласың. Мындан да математикадан түшүнткөн, арифметикадан. Анан биягындагы келбей калышы мүмкүн деп аягына чейин окуй бер. Бала биягында кайталаган, тиякта күнүмдүк сабакта окуп аткан балдардын баарынан күчтүү озуп кеткен. Артта калган эмес. Жок, алдыга кетти. Алдыга кеткенден мен кийин бул академик Жаныбек Шаршеналиевди айтып атам. Ошонун тагдыры бул. Ал Жаныбек Шаршеналиев кийин жанагы космостук Гагариндер учкан баардык эмеде илимде мунун илими колдонбады, көрдүңбү? Баягы жанагы мен дейт ошо жана анткенден кийин эгер антип окубасам эчтекени билбей калмакмын дейт, оозумду ачып жүрө бермекмин дейт. Ошентип анан интернатка бардым дейт. Интернатка баргандан кийин 3-сыныпта окусам, балдардын баары артта дейт менден. Математиканын, арифметиканын ошол эсептерин баарын чыгарам, чыгартат.
Кейлер а дегенде bir katı ölgen nanını alып келip берчү болду дейт. Көрдүңбү? Өшөнтүп отуруп анан жанагы ири академик келип чыккан. Жанагы карапайым мугалим. Мен муну менен айтмакчы болуп атам. Талап. Жөнөкөй талап. Ошол жөнөкөй баланы жетилсин, энесин деп болуп талап коюп атат. Ал сыйлык алам деп ойлогон жок. Анан дүйнөдөгү жөнөкөй жетим баладан академиктикке чейин ачкан жолду ачты. Эгерде кийинки азыркы мезгил болгону муну чоң китеп болуп жатса. Мугалимдин кесипкөйлүгү да болгон турбайбы? Көрдүңбү? Ишин сүйгөндүгү, Ишин сүйгөндө ал мен сүйдүм деп айтпайт. Милдети да. Аткарат, берип аткарат. Кийин эле кайтыш болду. Мен иштешип калдым ал мугалим менен дагы. Эжеке деп эле койчумун, мен аны да билчү эмесмин. Анан кийин Жаныбек келгенде ал менен бир жаш улуу. Анан сүйлөшүп калып анан отуруп анан айтып бербедиби? Мен ушундайды анан тиги интернатта окуганына чейин анан тиги эмеге Россияга барып окуганда жол киресе жок, поезддин үстүндө түшүп алып, ортосунан үстүнө чыгып алып жатып, ушинтип отургандан барып анан окуганда анан тиякты бүт таң калтырган. Көрдүңбү? Жанагы мугалимдин күчү мына ошол жерде, көрдүңбү? Аны сыйлык беребиз деп атат. Сага тай беребиз деп айткан жок эч ким. Ал карапайым эле, жөнөкөй эле ушуну киши болуп кетсин эртең. Мына балдар катарынан калбасын, үйрөнүп калсын деп анан өзү жанагы билген болжол билген нерсени оку деп койгон. Анын деле системалуу эмес колдонгон да. Мынакей мугалим. Мына ушул 80 жылдыктын ичиндеги. Ошол Талас облусунун 80 жылдыгын алкагында мынага билим берүү тармагындагы урунттуу окуялар баягы билим берүү сапатынын өсүшүндөгү эскиде калган окуяларды айтып отурбайсызбы агай? Сапат артка кетти да ошондо, көрдүңбү? Бирок сөздө эмне кылып атабыз? Жок, өйдө көрсөтөбүз. Ола мен көрдүңбү? Ошонун көзүн ачышыбыз керек болчу дароо, ошончу. Демек, жетекчилер дагы, мектеп директорлори дагы, башка уюштуруучулар дагы мындай менен алектенбеген, көзү көрбөгөн адамдар келет, директор болгон эле компоюп калат. Жана башка да ушул сыяктуулар. Баягы ушу билим берүү тармагындагы кемчиликтер да болгон, ошол убакта. Азыркы мынакей тартышчылык эле анда. Эгемендүүлүк алгандан берки учурдагы кайсыл билим сапатын жогулатуудагы кайсыл бир ыкманы айтат элеңиз? Союздан тартып отуруп баардыгы чачтан көп. Бирок жанагы балага жуккан, балада изи калган, менки изилдөөмдүн көбү натыйжалуу окутуу деп аталат. Эгерде натыйжа из калбаса, ал окуу жөнү килемди жайып жоюп коюп үйгө. Көрсөтүп ушуна килемибиз бар деп кайра жийип койгондой. Ал эми жанагы натыйжасы түпкү өзөгү сөзсүз болуш керек да. Биз ушуга барышыбыз керек азыр. Биз азыр деле терминдердин туткунунан кутулуп чыгышыбыз керек. Дагы орой айтып коемби билбейм, мына көп терминдер мугалим менен окуу китебинин менен арасын олактатып коюп атат. Ал түшүнгөн жок да ооба деп коюп атат. Бүгүн деле азыр кол чаап коюп атасыз ооба. Эми бул акырындык менен түшүнүктүү нерсеге, бирок натыйжа берет ошентип отурсак болот. Ушуга мамлекет котор албай атат. Карачы, күн сайын телевидениеде мектеп берет. Күн сайын мынча мектеп бүттү дейт. Мында караган болгон эмес да. Мен саным жетпей калды азыр. 101 мектеп бүттү 3 жылда. Эми азыр дагы бир күндө канча берилип атат. Карачы. Кээ бир эле бизнесмендер мына бала бакчаны силер да бердиңер. Бала бакча мына ондай бүттү, эми дагы бирөөдү ачайын деген. Канча ачылып жатат. Эми ошонун баардыгын тең баланын акыл эсин өстүрүп, аң сезимин өстүрүп, эртең биздин жолду баса тургандар ошол. Эртең жолду улай тургандар ошол. Эми аларды биз аралаш төкмө кылып, ар кимдин этегин кармап жүрүп аргандай кылып таштабай. Берде Кыргызда дагы бир айтатым, Кыргызда билим берүүнүн кору, уюткусу бар. Бул Манастан баштап Айтматовго чейин. Муңбай муну колдонгон киши бар азыр, бар.
Мына агай, биз бүгүнкү маектешибизде ошол Талас облусунун 80 жылдыгына карата билим берүү тармагы боюнча сүйлөшүп атабыз. Билим берүү тармагындагы бүгүнкү Талас областындагы мынакей эмгегиңизди элге арнаган инсан катарында жалпы Талас облусунун ошо 80 жылдыгы менен куттуктап бир жакшы тилегиңиз болсо агай айтып кетсеңиз. Жанагы айтып аткандай жаңылып калдым деп атпайм мектептердин санынан. 103пү, 153пү, ошол бул бардыктан, көптүктөн. Эми менин каалоом бизге ушунчалык азыр биз каалаган нерсени шартты түзүүгө умтулду. Шилеп жатат мамлекет күчтүн баары. Байлыктын баарын ушакта буруп атат. Эми биз ошого жооп беришибиз керек. Мен Талас айнанайын көпчүлүгү мугалимдер, кыздарым, балдарым деп да койсом болот көпчүлүгүн. Мына ушул биз ушул мамлекеттин кылып жаткан шарт түзүп камкордун ошого жооп кылып эр азаматтарды мекенчил, эмгекчил, ар намысчыл атууларды калыптандырышыбыз керек. Бул парз. Ичкен ашыбыз кандай болсо ошондой. Биз мына кийинки келаткан азыр облуста кийинки келаткан муундарды, мугалим муундарды ошо багытта тарбиялап, ошо багытта күчөтүш керек. Ошондо бирөөдүбү, 10бу, 20ныбы нар жагында биздин тукумубузду бардык асыл мамлекетти, элдик асыл баалуулуктарды ошолорду беришибиз керек. Милдетибиз. Шарт түзүлдү. Эми эмне кылышыбыз керек? Дагы жок деп кантип отуруп алабыз? Иштешибиз керек. Мен ошону каалайм. Талас мугалимдеринен бүт каалайм. Жол толуп атат мына 80. Иш көп. Рахмат агай. Мына бүгүн келип биздин ошол мына Талас облусунун түзүлгөнүнүн 80 жылдыгына деп атабыз. Мына өзүңүздүн мугалимдик ишмердүүлүгүңүздөгү урунттуу учурларды айтып бердиңиз агай. Жакшы тилегиңизди айттыңыз мынакей жалпы мугалимдер жамаатына карата. Сизге ден соолук каалайбыз. Бар болуңуз. Буйруса өлкөбүздө билим берүү тармагы өсүп, билим сапаты андан да өсүп, Кудайым буйруса жакшылыктар алдыда боло берсин. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз агай. Бар болуңуз. Силерге да рахмат. Силер мына жакшылыкты түзүүдө, ошону өнүктүрүүдө биринен бирине жугуштуруп отуруп чоң кызмат аткарасыңар. Рахмат. Бирок мен азыр жугуша турган эчтеке методика айткан жокмун. Бир гана жанагы кемпирдин академикти тарбиялаганын гана айттым. Демек мындай нерсе толуп тура. Рахмат. Аман жүргүлө, ишиңер илгери болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Талас облусунун 80 жылдыгына карата уюштурулган Дилмаек программабызга ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биздин коногубуз кыргыз эл мугалими, белгилүү педагог, биз сыймыктанган агайыбыз Бектур Исаков болду. Рахмат агай сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Дилмаек программасынын кийинки чыгарылышына чейин аман болуңуздар.